Урматтуу телекөрүүчү, мынакей биздин келечекте элибизге, жерибизге тартип кызматкерлерин даярдаган окуу жайында турабыз. Ушул окуу жайда өткөн биздин жаштарыбыз эң мыкты кызмат кылат деп ишенебиз. Анткени ушул окуу жайдын 6 курсанты жакында эле президенттин колунан стипендия алышып бизди кубантты. Быйылкы 2023-2024 окуу жылынын жыйынтыгы менен 16 декабрда өлкө башчыбыз Садыр Жапаров Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын эң алдыңкы 90 студентине президенттик стипендия тапшырды. Алардын арасынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академиясынын 6 курсанты президенттик стипендияга татыктуу болушту. Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү уюмдарындагы окутуунун күндүзгү формасынын студенттерине жана курсанттарына 2023-2024 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча президенттик стипендия төмөнкүлөргө тапшырылат. Байгазиева Мээрим Эмиловна Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Насипбекова Аяна Асаматовна Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Нурбекова Кундуз Мурбековна Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Турганбекова Аделия Турганбековна Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Эркинов Бектур Эркинович Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Аликова Жазмин Аликовна Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Алиев атындагы академиясы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Урматтуу студенттер, дагы бир жолу сыйлыгыңыздар кут болсун, жолуңар дайым ачык болсун, даңгыр болсун, бир туугандарыңар менен, эне атаңар менен дайым аман болгула, мамлекетибизде тынччылык болсун дагы, силер алдыга карай умтулуп жыла бергиле, уча бергиле. Рахмат, дагы бир жолу. Кут болсун. Бир эле окуу жайдан 6 мыктылардын мыктысы катары окуу жылынын жыйынтыгы боюнча президенттик стипендиянын ээси болуп калышты. Мындай жакшы көрсөткүчтү камсыз кылган окуу жайдан кабар алып, аларды окуткан окутуучулар менен кезигүүгө ашыктык. Товарищ майор, личный состав 44-го взвода Наврок Растажин, доклад курсант Эркинов. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ майор. Вольно присаживайтесь. Мына ушундай аскери тартип менен сабак баштаган генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академиясы Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары үчүн жогорку квалификациялуу адистерди Ички иштер министрлигинин системасына башкаруучу жана илимий педагогикалык кадрдарды даярдоону жүзөгө ашырган жалгыз жогорку окуу жайы. Биз эки багытта даярдайбыз. Бул бир жагы укук коргоо ишмердүүлүгү боюнча бизде правоохранительный деятельность деп коет. Бул биздин курсанттар. Булар ички иштер органдарына барып 3 багытта иштешет, тергөө кызматында иштешет, ыкчам иликтөө кызматында иштешет, анан жана аймактык тескөөчүлөр деп коебуз, участковый деп. Ал эми юриспруденция багытында болсо бизде 2 факультет окуу процессин жүргүзөт. Бул акы төлөнчү негизде дейбиз, анан сырттан окуучу. Сырттан окутуучу факультетте бизде магистратура багыты дагы бар. Алар дагы юриспруденция багыты боюнча билим алышат. Мындан тышкары жогорку билим алгандан кийинки даярдык деп коебуз. Башка окуу жайларда аспирантура деп коюшат, бизде адъюнктура деп аталат.
ошол факультетибиз бар. Кошумча окутуу бул деген кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курсу уюштурулат. Бул ошол квалификациясын жогорулатуу борбору деп коебуз. Ушул 4 багытта окуу процессин алып барабыз. Бир эле окуу жайдан бир жылда президенттик стипендияга татыктуу 6 студентти окуткан генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академиясына окуу жайын сыймыкка бөлөгөн президенттик стипендиянын ээлеринен кабар алганы келгенибизде, кезектеги курста жарандык укук сабагы жүрүп жатыптыр. Мындагы сабактардын 80%га жакыны кыргыз тилинде жүргөнү менен жарандык укук өңдүү айрым сабактары расмий тилде өтүлөт экен. Бүгін бізде сода келишими башталат, да, договор купли-продажи. То, что здесь одна сторона является покупатель, а другая сторона продавец, да, где одна сторона обязуется передать собственность другой стороне, да, какое-то имущество или какую-либо вещь, а другая сторона что сделает? Обязуется за нее заплатить какую-то определенную сумму денег. Да? Что же это может быть? Например, мы в нашей совместной жизни, то есть в ежедневной жизни, да, мы можем продавать машины, квартиры, да, то есть движимое, недвижимое имущество и так далее. Кроме этого, есть у нас основные виды, это договор поставки, договор электроснабжения, да, также относится именно один из видов договора купли-продажи. Да. Сегодня данную тему, надеюсь, всем понятно, да, и перейдем к нашему вопросу. У нас давно не отвечал курсант Эркинов, пожалуйста. Я есть. Сегодняшняя тема договор купли-продажи. Как вы уже ранее отметили, товарищ майор, договор купли-продажи. В этом договоре участвуют две стороны, это покупатель и продавец. И непосредственно мы должны подразделить их по субъектам. Покупателем и продавцом могут быть как физические, так и юридические лица, вне зависимости от форм собственности. Как мы определили по объекту, движимые и недвижимые имущества. Из курса гражданского права мы уяснили для себя и теперь можем разъяснять то, что к движимым мы относим все вещи, которые мы можем в прямом смысле, в кавычках, перенести. Транспортные средства и другое имущество. Да, вот сейчас очень много, например, находятся, то есть мошеннические действия, да, допустим, один берет, покупает одну машину, да, потом перепродает другую машину, а потом это все выявляется, да, и вот выявляются, то есть факты именно мошенничества, да, чтобы такого не было. То есть, естественно, лучше заключить данный договор. Да? Все волеизъявления двух сторон учитываются. Без этого никак не может состояться данный договор. И также стоит отметить, товарищ майор, о том, что при составлении договора купли-продажи какие-либо разногласия. Например, я купил транспортное средство, и оно не соответствует тем характеристикам, которые мне дал сам продавец. Я могу обратиться в суд, обратиться с иском, и на основании данного договора купли-продажи я могу удостоверить о том, что, уважаемый суд, вот такого числа между мной и продавцом, условно Таджибаевым, была совершена сделка, и тем самым я могу доказать то, что я именно приобретал данное транспортное средство у него, и он никаким образом не может от этого отречься. Сабактын жүрүшүндө окутуучунун суроолоруна курсанттардын берген жоопторунан эле жакшы билим алып, мыкты адис болууга ынтызар жаштардын арбын экендиги көңүлгө толду. Так, сегодня наше уже занятие подходит к концу. Надеюсь, вам всем тема понятна, да? Кому что непонятно, можете подойти на кафедру и задать лично вопросы. Надеюсь, им все ясно, да? Взвод, встать! Смирно! Все, вольно. Вольно! До свидания. До свидания! Сиздердин окуу жайда биздин жаш балдарыбыз, кыздарыбыз билим алып атышат. Ушундай кесипке даярдоодо сиздерде кандай өзгөчөлүк, башка окуу жайлардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Ең негизги өзгөчөлүктөрдүн бири деп биздин окуу жайдагы тартипти айта алабыз. Себеп дегенде бизде аскердик тартип дагы бар. Башка окуу жайларга салыштырмалуу бизде көзөмөл өтө күчтүү. Андан сырткары бизде сессия учурунда сынактардын баардыгы тең автоматтык түрдө алынат. Башкача айтканда бир гана компьютер менен алынат. Башка окуу жайлардан биз жана укук коргоо органдарына кадрларды камдап атпайбызбы? Ошондо бизде башка бир да окуу жайда өтүлбөгөн атайын сабактар бар да. Мисалы үчүн ыкчам иликтөө ишмердүүлүгү деген бул только биздин окуу жай берет. Бул эме закрытого характера деп коебуз да. Биз ошонусу менен биз окуу жайлардан айырмабыз бар. Бул биздин гана окуу жайдан ошо экини алышат. Экинчи айырмаланышы бул деген граждандык окуу жайлар окууну бүтүп диплом алгандан кийин өздөрү жумуш издейт. Бизде болсо 100% окуу жумушка алабыз биз. Мисалы үчүн бизге жумушка окууга тапшырып атканда
Жерлерден булар келишет да, ошол ровдалардан камдап делаларынчы бизге келет. Кайра 4 жылдан кийин диплом бергенде кайсыл жактан укомплектование болсо ошол жакка барып иштеп беришет. Баардык юриспруденция багытындагы предметтер окулат. Бирок башка окуу жайларынан айырмаланып, биздин окуу жайда көпчүлүгү практикалык иш тажрыйбасы мол мугалимдер дагы сабак берет бизде. Мисалы, буга чейин ички иштер органында, башка кызматтарда, ошол эле тергөө кызматында, же болбосо жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматында иштеп жүргөн, же болбосо ыкчам иликтөө кызматында иштеп жүргөн кызматкерлер дагы бизде аябай көп эмгектенет. Ошол себептен биздики биякта практика менен теориянын айкалышуусу көп байкалат да. Жылына канча адис сиздердин окуу жайында бүтүрүп кетишет? Бизде 2 багыт менен билим алышат. Биринчи багыт бул укук коргоо ишмердүүлүгү, экинчи багытта юриспруденция. Укук коргоо ишмердүүлүгүн ала турган болсок, болжолдуу түрдө 120 курсант алынат. Ал эми юриспруденция багыты бизде акы төлөнүүчү негизде билим берилет. Ал жерде деле бир 100-130га жакын студенттер кабыл алынып, ошолор окуп бүтүшөт. Ушул окуу жайды бүткөндөн кийин биздин жаш кесипке болгон адистердин жумушка жайгаштырылуу шарттары кандай? Курсанттардын баардыгы тең ушакка келип окуу себеби башка дубандардан бизге багыттама менен келишет. Мисалга ала турган болсок, Ысык-Көл областынан 10 бала келе турган болсо, ошол 10 бала тең окуусун ийгиликтүү аяктаса, аяктаган соң ошол 10 бала тең кайра ошол Ысык-Көл дубанына жиберилет дагы, ош жерден алар жумуш менен, иш менен камсыз болушат. Ал эми акы төлөнүүчү негизде окуган студенттерибиз болсо, алар тилекке каршы жумуш менен камсыздалбайт, окууну аяктаган соң өзлөрү жумуш издөөгө туура келет. Сиздерде жанагы турмуш курган кыздар болобу, окууну бүткүчөктү? Турмуш курган кыздар болот. Эгер багыттама менен келген болсо, Бизде эми негизгисинен 4-курска чейин турмуш курганга деле аларда возможность жок. Эми турмуш куруп калса кичине беребиз, бирок закондо 10 эле күн беребиз. Күйөөгө тийсе же аял алса, бирок кайра келип службага чыгыш керек. мына жакында президенттик стипендияга ээ болгон биздин ошол балдарыңыздар, студенттериңиздер болду. Биз абдан сыймыктандык. Ошолор жөнүндө эмне айта алат элеңиз? Президенттик стипендияга жетиш үчүн сиздерден кандай күч жумшалды, балдардын өзүнөн кандай күч жумшалды? Эки тараптын тең талыкпас эмгеги деп айтса болот. Башкача айтканда, Ички иштер министрлигинин академиясынын профессорлук, окутуучулук курамы жана башка кошумча курамдардын дагы талыкпас эмгегини бул жерде курсанттардын ошол өзлөрүнүн болгон кызыгуусу дагы керек. Себеп дегенде мисалга ала турган болсок, бир үй бүлөлө 5 бала боло турган болсо, ошо 5өөнүн баардыгы тең эле акылдуу чыкпайт. Бирөөсү өтө акылдуу чыгат ошонун арасынан, 5өөнүн арасынан. Ошол сыяктуу эле мына айтып атпайбызбы? 120 баланын ичинен демек ушул 6 курсант өтө бир окууга дилгир мамиле жасаган, жоопкерчиликтүү мамиле жасаган, башкаларга салыштырмалуу балким окууга абдан кызыгуу жараткан, академиянын ичинде болуп аткан коомдук иштерге дагы абдан активдүү катышкан курсанттар деп айтам. Андан сырткары мына бизде көптөгөн чет элдик, чет мамлекеттик конкурс, викториналар болуп турат онлайн форматында. Ошолорго да абдан жакшы катышкан курсанттар, алардын андан сырткары бул окууга өтө мындай жакшы мамиле жасаган балдар да алар. Жоопкерчилик менен мамиле жасаган балдар. Бардык Кыргызстанда окуу жайларга бир эле талап да, ошо жобонун негизинде. Биздин деле курсант студенттер ошо талапка ылайыкташтырып барышат. Мисалы үчүн окуусу эң жакшы болуш керек. Илимде жетишкендиги болуш керек, коомдук иш-чараларда активдүү катышкандыгы болуш керек. Биз 14 бала жибергенбиз. 14-түн 4-өсү студент жана акы төлөп окуучу да, калганы курсант болчу. Ошонун ичинен 6 курсант утуп келип атат. Бул биз аябай сыймыктанып атабыз. Анан бул эми статистиканы айтып кетсем, мына 20-жылдан бери мен өзүм ушул жерде келатам. 1ден, 2ден, 3дөн болчу. Анан быйыл ушундай 6 балабыз өтүп кетти. Биз 5 кыз, 1 эркек бала өтүп президенттин колунан сертификат алып атышты.
президенттик стипендияны алдым. Бул менин биринчи курстан берки коюлган максатым болчу. Президенттик стипендияны алуу үчүн мен көптөгөн аракеттерди кылдым. Ошол максатты коюп, ага баручу андай кадамдарды жасап, ошол биринчи курстан бери аракеттенип келдим. Эң биринчи бул биринчи маселе бул жогорку баалар болду. Бул ар сабактан эң жакшы 5 деген бааларды алыш керек экен. Ошол нерсени алуу үчүн аракеттенип келгем. Экинчи критерий болсо бул ошол ар кандай тегерек столдорго, конференцияларга жана ушундай бир акыл таймаштарга катышып, бул грамоталарды чогултуу болду. Бул жаатында дагы аябай көптөгөн аракеттерди жасадым. Көптөгөн конференцияларга жазып, илимий изилдөө иштерин жасадым. Ошолордун аркасынан ошол президенттик стипендияны алып жатам. Мындан тышкары дагы бул илимий жактан гана эмес, маданий жактан дагы өнүгүүгө аракет кылдым. Спорт жактан да өнүгүүгө аракет кылдым. Анан ушунун жыйынтыгында ушинтип максатыма жетип турам. Дагы бир мамлекет башчысынын колунан президенттик стипендияга сертификат алган курсант Бектур Эргешов. Ал мындай ийгилигин талыкпай билим алгандарынын алгачкы жемиши катары баалап, биздин академиядагы 6 курсанттын президенттик стипендияга жетиши көптөгөн жаштар үчүн чоң дем күч болду дейт. Бектур жакшы окууга салым кошкон окуган мектебиндеги сабак берген мугалимдери менен окутуучуларына ыраазычылыгын да билдирди. Мен өзүбүздүн Бишкек шаарында эле төрөлүп өскөм. Номер 18 орто билим берүү мектебин аяктагам. Жалпы номер 18 билим берүү орто мектебинин мугалимдерине терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле азыркы окуп жаткан, куттуу билим алып жаткан окуу жайымдын курстук офицерлерине, окутуучулук офицерлерине терең ыраазычылыгын билдирем. Себеп сиздердин талкпай эмгектенгениңиздердин артыңыздардан биз курсанттар ушундай деңгээлге жетип жатабыз. Окуу жайга тапшыргандан баштап, биринчи күндөрдөн баштап өзүбүздү эң алгач окуудан көрсөтүүгө аракет кылдык. Жана ошондой эле мамлекетибиздин коомдук маданий иш-чараларына активдүү катыштык. Андан тышкары окуу процессинде илимий практикалык конференцияларга, спорттук иш-чараларга катышып, байгелүү орундарды ээлеп, ошолордун аркасынан тастыктамаларды, ошондой эле грамоталарды чогултуп, ошонун баарын өткөзүп бердик. Ал эми мен жеке өзүмдүн жетишкендиктеримди айта кетсем, бул илимий практикалык конференцияларга, тегерек столдорго жана ошондой эле акыл таймаштарга активдүү катышып, байгелүү орундарды багындырып келгенбиз. Эң эле акыркы алган сыйлыгым боюнча айта кетсем, бул түрк элдеринин мыкты студенти наамын алдык. Буюрса, мунун баарын мен эмнеге айтып жатам? Урматтуу көрөрмандар, сиздердин да ичиңиздерде сезим пайда болушу мүмкүн. Муну кандай жол менен кантип алат деп. Ошондуктан сиздерге айта кетет элем, бир гана окуудан тышкары спорттук жактан да сиздер өзүңүздөрдү көрсөтүшүңүздөр керек. Баарыбызга маалым болгондой эле жыл сайын жогорку окуу жайлар арасында универсиада өткөрүлөт. Жана ошол жакка дагы биз самбо күрөшү боюнча, дзюдо күрөшү боюнча да активдүү катышып, байгелүү орундарды багындырып келгенбиз. Биздин жеке мугалимдерибиздин ар тараптан бизге колдоо көрсөтүп, бизге жол көрсөтүп, бизге акыл насаат айтып тургандардын аркасынан биз бүгүнкү күндө ушул президенттин стипендиясын алып отурабыз. Бул бала бардык жагынан жетишкен балада, бул окуусу да жакшы, илимий изилдөөлөргө катышат, коомдук иш-чараларда дагы ушу Эркинов жүрөт. Буну ар бир мугалим билет бизде. Ушу биринчи курстан баштап өзүнүн аябай жакшы кругозору кенен, дисциплина, тартип десе тартиби бар, окуйт десе окуйт. Жакшы бала, мен ойлойм, келечеги кең бала болуш керек. Бул жакшы жактан биздин академиянын авторитетин чыгарган бала болуш керек деп ойлойм. 14 баланын ичинен 5 кыздар, бирөө эркек бала. Кыздар окууга көбүрөөк көңүл бурабы же кандай? Бизде андай деле эмес болчу, көп эле балдар берилген, бирок эми бул тиякта комиссия карайт да. Анан ушу кыздар көбүрөөк өтүптүр быйыл. А так тең эле өтүп келишти, 14 бала кеткен. 14 баланын ооба быйыл кыздар көбүрөөк экен. Генерал-майор Эргешалиев атындагы академияда окуп жаткан ар бир студент бул кесипти бала чагынан жакшы көрүп, милиция болууну, милиция формасын кийүүнү кыялданып тандашкан. Ал эми президенттик стипендия ээлери менен баарлашканыбызда, алар бир ооздон окууга кирген күндөн тартып президенттик стипендия алууну максат кылып койгондорун, ал үчүн алдын ала ар түрдүү даярдыктардан өтүп, биринчи курстан тартып эле сабактарын мыкты окугандарын айтышат.
Ички иштер министрлиги академиясынын мен тандалганымдын себеби бул мага абдан кичинекей кезимден эле жакчу. Бизде академия школада мектепте окуп жүргөн кездерде ИДН кызматкерлер келгенде форма кийген ИДН кызматкерлерин көргөндө аябай кызыкчумун. Ушулардай болуп мен да кызматкер болсом, форма кийсем да абдан кызыкчумун. Анан бул жака тапшырганым, бул мен ата энемдин жардамы менен тапшырдым. Ата энеме чоң рахмат. Андан кийин бул стипендияны биринчи курсумда тапшырганда эле кадам ушул мен академиянын кадамын койгондо эле максат койгом. Ушул стипендияга жетсем, президенттин колунан мен да калсам деп. Биринчи курста койгон үмүтүм, тилегим, максатыма жеттим деп айта алам. Бул максатка жетиш үчүн мен ата энем чоң салымын кошту. Академиянын өзүнүн курамында офицерлер салымын кошту. Алар бизди дайыма колдоп, ушул биздин академияда тарбия, билим беришти, ар кайсы жактан колдошту. Ар кандай конференцияларга, семинарларга, спорттук иш-чараларга биздин өзүбүздүн начальник курсубуз бизди тартты. Ушул начальник курсубузга да чоң рахмат. Андан тышкары бул стипендияны алганда мен өтө толкундандым. Биз бир жума мурун укканда эле катуу толкунданганбыз. Чын эле биздин академиядан 6-9 алып атабызбы деп буга чейин болуп көргөн эмес да. Стипендияны алганда өзүнчө бир толкундоолор болду. Садыр Жапаровдун колун кармаганда өзүнчө толкундандым. Бара жатып сөзүмдү унутуп кеттим. Анан толкундануу негизинде аябай болот экен. Ата энем аябай кубанды. Биздин айылдын мени окуткан мектептин мугалимдери, мектептин школанын директорлори бүт абдан кубанычты. Мен Нарын областынын Атбаш районунун Касым Муталиев атындагы орто мектебин аяктагам. Ал жака 1-класстан бери 11-класста ошол жерден аяктадым. Мектепте окуп жүргөндө эле ушундай көп нерселерге катышканды кызыкчумун да. Анан бияка келгенде эле ошол нерсемди уланттым кайрадан десем болот. Коюлган максатым аткарылды. Ата энемдин тилеги, үмүтү ишке ашты деп айта алам. Ушул кесип тандоодо бир өзгөчө талап бар экен да, физикалык жактан. Сен ошону качантан баштап даярданып жүрдүң? Мен 4-классыман баштап эле волейболго катышчумун. Мен физикалык жактан даяр эле болчумун. Мен эч кандай кыйналган жокмун. Анан эми бияктан сабактардан оорураак болуп 1-курстарда таштап койгом, бирок андан кайра эле улантып кеттим деп айта алам. 4-классыман баштап эле ушу волейбол менен машыгып, ойноп, дайыма ошол эл аралык оюндарга да чыгып, сбордо жүрчүмүн. Ошол койгон максатыма жардам берди, аябай жардам берди, рахмат. Ушул кесипте тандай турган кыздарга эмне айткың келет? Өзүмдүн сиңдилериме, инилериме айткым келет, ички иштер министрлигинин академияны тандагыла. Бул жакта окуш оңой эле. Офицерлер, бул жакта офицерлердин курамдары абдан колдошот бизди. Оор деп айта албайм, анткени эгерде сен өзүң аракет кылсаң, көп нерсеге бат эле жетесиң. Адамдын өзүндө ичинде кандайдыр бир дух, эрк болуш керек да, бир нерсеге жетиш үчүнчү. Кичине мотивация жана кичине стимул болсо, адам баарына жете алат деп айта алам. Сени көбүнчө ким шыктандырды? Мен биринчиден эле өзүмдүн ата энем аябай мага тилек кылган. Мен биздин үйдө жалгыз кыздар да ата энем ушака тапшыр, биздин үмүтүбүз сенсиң дегенден мен өзүм ушунчалык мындай жүзүмө стимул алгам да, то что мен эркек бала болбосом да, мен кыз болуп ата энемдин ушундай койгон алдына койгон үмүтүн аткарайын деген ой менен ушул нерсени аткардым. Академияга тапшырыш оңой эмес, бирок окуганы оңой эле, анткени мугалимдер бардыгы жардам берип бизди колдоп беришет. Физикалык жактан даярданганда сен айттың го мектептен даярдандым деп. Ошо кайсыл физикалык өнүгүүлөр менен даярдандың эле? Негизи физикалык жактан биякта жүгүрүү уклон болот. Ошол жүгүргөнгө мен баштаган болчумун. Өзүм папам менен эртең менен экөөбүз чогуу туруп, парктерге чыгып пробежкаларды кылчык. Анткени экзаменден өтүш керек деп. Ошентип даярдан баштаганбыз. Агайларыңа эмне деп айтат элең жаңы жыл алдында? Мугалимдерге биринчи ыраазычылыгымды билдирейин деген болчумун. Алар бизге жардам бергенине, бизге ушунчалык билим бергенине, анткени алардын жардамы менен биз ушул деңгээлге жеттик. Анан жаңы жылда баарына бактылуулукту каалаймын, ден соолукту каалаймын, өмүрлүктү каалаймын. Анан эч кандай жамандыктарды көрбөсүн. Болочок тартип сакчыларын даярдаган академияда эң башкы принцип тартип болгону менен эркектер менен бирдей милдетти аткарып кызмат кылган айымдар да бар. Аскерий тартип өкүм сүргөн окуу жайда аларга иштөө жеңил болбостугу белгилүү. Бирок өз кесибин ардактаган айымдарга темирдей тартип талабы тоскоол болбойт. Бизде аябай деле айырмачылык жок. Эркектер жасаган жумушту биз деле жасайбыз, эми кээде баягы жеңилдетүү берилет бизге. Бирок ошондой эле сапка турабыз. Ошондой эле мылтык, пистолет атабыз. Ошондой эле физикалык жактан нормативдерди тапшырабыз. Биз эми баягы кесибибизди аябай жакшы көргөндүктөн баардык кыйынчылыктарга чыдап ушул даражага жетип атабыз деп ойлойм. Анткени аялдарга эки жактан кыйынчылык да, үйгө барып да оокат кылыш керек, жумушка келип да иштеш керек. Ошон үчүн
Ошонун баарына чыдап иштеп келет. Коомдук коопсуздукту сактоодо ошо эркек балдарга кошуп эле биздин кыздар да чыгат. Мисалы үчүн жанагы башка мамлекеттин делегациясы келип атканда коомдук тартипти сактоого бизди дагы кошо алып чыгышат. Кээде ушул болот окуялар. Жанагы бизде туфли дагы форманын туфли болуш керек да, өзүнүн требованиясы бар. Биз ошо делегацияны тосуп турганда буттары шишишсе дагы чыдап турушубуз керек. Баарына чыдайбыз. Ысык суукка карабай ошо коомдук тартипти сактагыла деген жерге сактап турабыз. Албетте баардыгыбыз тең эле аял затын сыйлайбыз. Аял затына биз баардыгыбыз тең эле аяр мамиле жасаганга аракет кылабыз. Бирок ошого карабастан бизде баягы аскердик тартип болгондон кийин бизде деле аял заты кадимкидей эле биз менен эле тең тайлашып, биз менен тең эле жумуш алып барышат. Ошол эле коомдук тартипти сактоодо биздин кыздар дагы кошо чыгып, ошо биз үшсөк, биз менен кошо үшүп, биз тоңусак, биз менен кошо тоңуп, биз ысысак, биз менен кошо ысып, ушинтип жумуш алып барышат. Андан сырткары биздин өзүбүздүн окуу жайдын ичинде нөөмөттөр болот. Ошого да турушат, суткага турушат. Биздин плацта ар дайым строевое построение деп коет, ошо. Ошол да болуп турат. Ал жерде дагы сөзсүз түрдө бирдей. Аял кишиге дагы, кыз кишисине дагы баардыгына бирдей талап. Сиз бүгүнкү күндө ушул формага кызыгып, кесипке кызыгып аткан кыздарга эмне деп айтат элеңиз? Уул балдарга эми алар түшүнүктүү. Кыз балдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ушул кесипти тандап алган болочокто биздин кыздар. Алгач мен ойлойм, кыз бала биздин ички иштер органына кызмат өтөөгө келгенден кийин, демек булар биринчи ирет психологиялык жактан даяр болуш керек. Биринчи ирет. Анан экинчиден ушундай оор кесипти тандап алгандан кийин мен айтат элем баардыгына тең аягына чейин иштеп, татыктуу пенсияга чыгып кетишине мен ошондой гана кеңеш берет элем. Себеп дегенде ар бир нерсени жарым жолдо таштап салган бул кызыксыз болуп калат. Ата-энелердин ортосунда байланыш кандай окуу жайдын? Ата-энелер менен Ички иштер министрлигинин академиясынын ортосунда байланыш өтө тыгыз болот. Эмне себептен? Себеп дегенде жыл сайын ата-энелердин чогулушу өткөрүлүп турат. Биякта ар бир курстар менен ата-энелер менен чогулуш өткөрүлүп турат. Мындан сырткары, эгерде бала кандайдыр бир себептер менен окууга келбей кала турган болсо дагы, биздин жетекчилик аны көз алдында калтырып койбойт. Сөзсүз түрдө келбей алган күн эле ата-энесине чалат, же болбосо мисалы Бишкек шаарында эгерде кандайдыр бир тууган уругунда жашай турган болсо, анын байланыш телефондорун алып коюп, автоматтык түрдө ошолорго чалып, издеп, башкача айтканда камсыздап турат ошолорду. Көзөмөл, ар дайым көзөмөл. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин генерал-майор Эргеш Алиев атындагы академиясында болуп, курсанттардын окуусу, тартиби, коюлган талаптары, ата-энелер менен академиянын ортосундагы мамилелер, окутуучулардын милдеттери менен жеринен таанышып, бардык жайда түзүлгөн шарттар эч бирибизди кайдыгер калтырган жок. Коомдук тартип сакчыларын даярдаган академияда болочок кесибин сүйгөн жаштар билим алып жаткандыгы кубандырат. Көрсөтүүбүздү кирип келе жаткан 2025 жаңы жыл майрамына карата жагымдуу каалоолор менен аяктайлы. Ушу келе жаткан жыл жакшы жылдардан болсун. Мына азыр биз кышкы зачеттук сессия башталып атат. Ошондо балдарыбыз аман эсен баары кулабай өтүп кетсеби деп тилейт элем. Жакшылык эле болсун дейм. Анан бул экинчиден мен сиздердин каналга ыраазычылык айтып кетет элем. Ошо сиздердин канал бизди ар дайым жакшы маалымат жак менен бизди чалдырып жүрөсүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Жаңы келе жаткан 25-жыл силерге да көп ийгиликтерди алып келсин. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Биз менен тыгыз байланышта болуп жүрө бериңиздер. Алгач биздин Кыргызстаныбызга өнүгүү өсүүнү каалайт элем. Кыргыз элине тынччылык болсун. Биздин окуучуларыбыз окуу жайын ийгиликтүү аякташып, ошол өзлөрү каалаган кесиптин ээси болуп, ошол кесиптин аркасы менен аркалап, ошол көптөгөн жетишкендиктерге жетишин каалайт элем.